Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео телеграм каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Россиянын президенти Владимир Путин Россиядагы мигранттарга дагы бир шанс берди. Башкача айтканда ал Россияда жүргөн мигранттарды 30 апрелге чейин мыйзамдуу документтерди тактап алгыла деп сурок берди. Бул маалыматты сиздерге кеңири айтуудан мурда Москвадагы жаңы жылдык өзгөрүүлөр менен дагы бир катар тааныштыра кетели. Новый год, новые законы. Разберемся, что поменяется в нашей жизни в 2025 году. С января в России изменят прогрессивную шкалу налогообложения. Чем больше вы зарабатываете в год, тем выше будет ставка НДФЛ. Если вы получаете зарплату ниже 200 тысяч рублей в месяц, то есть не выше 2 миллионов 400 тысяч рублей в год, то вы продолжите платить налог в 13%, ничего не изменится. Если получаете от 200 до 416 тысяч рублей, то НДФЛ составит уже 15%. Самый высокий налог будут платить те, кто зарабатывает свыше 50 миллионов рублей в год, то есть от 4 миллионов рублей в месяц. Налог для них составит уже 22%. Штрафы для водителей вырастут. За нарушение ПДД строже начнут наказывать уже с 1 января. Чем выше скорость, тем больше штраф. Вместо 500 рублей надо платить 700, вместо 1500 – 2500. Самое суровое наказание будет за превышение скорости на 80 км в час. Штраф составит 7500 рублей. Дороже станут и другие нарушения: непристегнутый ремень, проезд на красный, езда по встречке. Наличие ОСАГО будут проверять по камерам. Если полиса нет, штраф 800 рублей. За повторное нарушение до 3-5 тысяч рублей. Но самая печальная — скидка за онлайн-оплату штрафов в течение 30 дней уменьшится с 50 до 25%. Новая защита от мошенников. Теперь можно запретить самому себе брать кредиты. Нововведение заработает с 1 марта. Поставить самозапрет на выдачу кредитов можно будет через госуслуги, а с сентября и в МФЦ. Ограничить себя можно будет в потребительских займах, но на ипотеку такой запрет не установить. Снять запрет тоже можно будет онлайн, услуга бесплатная. Материнский капитал вырастет. Его проиндексируют в феврале. За первенца теперь будут платить 676 тысяч рублей. За второго ребенка 893 тысячи. Но полную сумму на второго ребенка начислят только если вы не получали маткапитал после первых родов. Высшее образование теперь тоже будут получать по-новому, точнее по-старому. Новая система заработает с 1 сентября. Россия отходит от болонской системы, и вместо уже привычных бакалавриата, специалитета и магистратуры появятся лишь две категории – базовое высшее и специализированное высшее образование. Базовое высшее образование заменит бакалавриат, но учиться придется от 4 до 6 лет в зависимости от профессии. Специализированное высшее образование заменит специалитет и магистратуру. Срок обучения составит от 1 до 3 лет. Клиника Асмед жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө. Жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз: Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Ротанавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 02 02. Орусияда чет элдик жарандардын өлкөдө жүргөн статусун жөнгө салуу боюнча жаңы чаралар киргизилүүдө. Президент Владимир Путин Россия Федерациясында мыйзамсыз жүргөн мигранттар 2025 жылдын 30 апрелине чейин абалын мыйзамдаштырып же өлкөдөн чыгып кетүүгө милдеттүү деген жарлыкка кол койду. Документке ылайык, жаңаланган миграциялык режим 2025 жылдын 5 февралынан тарта күчүнө кирет. Бул Орусияда болууга мыйзамдуу негиздери жок чет элдиктерге гана таасир этет. Өлкөдө калуу үчүн мигранттар бир катар шарттарды аткарышы керек. Биометрикалык маалыматтарды тапшыруу, Сахаравадагы дары-дармек жана жугуштуу оорулар боюнча медициналык текшерүүдөн өтүү, ошондой эле орус тилин, тарыхын жана Россия Федерациясынын мыйзамдарын билүүсүн ырастоо. Мындан тышкары,
Сиз төлөбөгөн карыздарды төлөп, иштөөгө уруксат, убактылуу жашоого же жашоого уруксаты сыяктуу документтерди беришиңиз керек. Башкача айтканда, жумушта официалдуу иштеп, трудовой договор базасы менен болушу шарт. Россиянын куралдуу күчтөрүндө контракт боюнча кызмат өтөгөндөр үчүн жеңилдиктер каралган. Аларды депортациялоо жоюлат. Жаңы чараларды ишке ашырууну Россиянын ички иштер министрлиги ишке ашырат. Ал эми Саламаттыкты сактоо министрлиги медициналык текшерүүдөн өткөрөт. Тышкы иштер министрлиги жаңы талаптар тууралуу башка мамлекеттерге маалымат берет. Эске сала кетсек, буга чейин 2024-жылдын декабрында мектептерге орус тилин билбеген мигрант балдары кабыл алууга дагы чектөө киргизилген. Ошондуктан туугандар, бөтөн жерде жүргөн мекендештерге ушул маалыматты таркатып коюңуз, колдон келишинче документтерди такташтырып, трудовой договорлорду Сахарова барып өтүп, бардык кагаздарды, документтерди тактап жүрүңүздөр. Эгерде мыйзамсыз полиция кармап, депортация, выдворение 18.8 боюнча протокол жазып, же кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, чорный списокто болсоңуз, дасыккан юристтерге кайрылсаңыздар жардам беришет. Номерлери экранда, кайрылып, чалып, WhatsApp'тан жазыңыздар. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936-111-79-11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге сен-аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.